Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 3 бейтап көз жумду. Алардын баары Бишкекте катталды. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык 6 майга карата дагы 220 адамдан оору аныкталды. Мурда ооругандардын 217си айыгып чыкты. Өлкөдө COVID-19 пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери андан каза болгондор расмий эсепте 1640 адамга жетти. Илдетти жугузуп алгандардын жалпы саны 97278, айыккандар 90611 кишини түздү. Кошумчалай кетсек, учурда Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Расмий маалыматка караганда 36 миңден ашуун адам вакцина алды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 6 майда Баткен облусуна иш сапары менен барды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Маалыматка караганда президент мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги акыркы окуяларда жабыркаган айгылдарга барып жергиликтүү тургундар менен жолугушат. 28-30 апрель күндөрү кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп, 180ден ашуун адам жаратылды. Соңку расмий маалыматка караганда чек ара жаңжалында 136 турак жай толугу менен талкаланган. Анын ичинде 46сы Баткен районунда, 93-ü Лейлек районунда жайгашкан. Ошондой эле 5 жалпы билим берүүчү мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 2 милиция пункту, 24 май куюучу станция, 60 коммерциялык объект, 2 чек ара заставасы жана 1 клуб жараксыз абалга келди. Чүйдүн Алам Мүдүн райондук ички иштер бөлүмү 5 майда уурдалган кызды издеп жатат. Күч кызматкерлери кызды уурдаган эркектин тек жайын тактады. Облустук милициянын басма сөз кызматы билдиргендей, 26 жаштагы кызды 5 майда түнкү саат 11-лерде Лебединовка айылындагы супермаркеттин жанынан белгисиз кишилер Toyota Estema үлгүсүндөгү автоунаага салып кетишкен. Милицияга 6 майга караган түнү кыздын сиңдиси арыз жазган. Кыргызстанда кыздарды көбүнчө турмуш куруу максатында зордо бала катышат. Каршылык көрсөткөн кыздар өлтүрүлгөн учурлар 2018 жана 2021 жылы катталды. Азыркы мыйзамдар боюнча кыз уурдагандар 7 жылдан 10 жылга чейин эрктен ажыратылат.